Assalamu алейкум. Урматтуу Илим Мурас медиа каналынын көрүүчүлөрү. Буюрса биз кайрадан сиздер менен учурда аралыкта бир жылдан ашык сиздерге байланышка чыга албай калдык. Ар кандай себептер менен иншалла мындан ары колдон келишинче дагы сиздердин суроо талаптарга жараша комментарийлерге жаза кетиңиздер. Эмне көйгөй болуп жаткан болсо ушул араб алфавиттерин үйрөнүүдө колдон келишинче сиздерге түшүнүктүү кылып жаңы сабактарды чыгарганга аракет кылабыз. Бизге жазылган көйгөйлөрдүн бирөөсү бул араб махраждарына чейинки махраждарын араб алфавитин жаттаган адам үйрөнүп кетет экен, бирок алфавитти жаттай албай жүргөн, жаттай албай кыйналып аткан, тамгаларды бири-бирине адаштырып жаткан бир туугандарыбыздын көйгөйлөрү жазылып калды. Мындайча айтканда араб алфавиттери бири-бирине абдан окшош экен. Мен таны сага алмаштырып алдым. Са менен бәнин айырмасын таппай атам. Ха менен хону, жим менен хону алмаштырып салып атам. Шин менен сотту, син менен сотту, шин менен дотту алмаштырып алып атам бири-биринен деген көйгөйлөр келип калды. Албетте буларды алмаштырып алышыбыз мүмкүн, анткени шин менен син, сот, дот булар формалары бири-бирине абдан окшоп кетет. Ошол эле сыяктуу муногу жим, ха, хо тамгалары окшоп кетет. Дал, зал, ро, за деген тамгалар бири-бирине окшоп кетет. Карасаңыз, араб тамгалары негизинен ушундай бир өтө окшош да бири-бирине. Мисалы үчүн окшоштук тараптан топ-топко деле бөлүп салсак боло берет. Ба, та, са, нун өзүнчө бир топ, жим, ха, хо, анан айн, гойн өзүнчө бир топ кылсак болот. Дал, зал, ро, за үчүнчү топ, анан монголор болсо төртүнчү топ кылып туруп, ушинтип кысасы аз эле бир бөлүккө бөлүнүп калат да бири-бирине абдан окшош. Эми буларды сиздердин эсиңиздерге калуусу үчүн ошентип окшоштурбай, бири-бирине чалыштырбай, иншалла бир эле сабакты көрүп туруп үйрөнүп кетүүңүздөр үчүн биз эмне кылабыз? Бул тамгаларды сиздерге бир окуя кылып айтып беребиз. Ал окуянын ичинде булар ар кандай нерселерге окшоштурулушу мүмкүн. Ошондуктан анда кеттик. Бисмилла деп сабакты баштайбыз. Биринчи тамга 28 тамганын араб алфавитиндеги 28 тамганын биринчиси бул алиф тамгасы. Алиф тамгасынын образы кандай? Ал образы бул главный ролдогу биздин Алтымыш деген бир аксакалдуу ата карыябыз бар. Ошонун аса таягы десек болот да. Алиф тамгасы эмнеге окшош? Аса таякка окшош. Алтымыш ата аса таягын алды. Окуя башталды, көрдүңүздөрбү? Аса таягын алып эмне кылды? Суунун жээгине барды. Суунун жээгине барса, кайык турат экен, кайыктын астында бир балык турат экен. Бул ба тамгасы, көрдүңүздөрбү? Ба тамгасы. Кайык, кайыктын астындагы балык. Ба деп туруп жазыңыз. Тетрадь, ручка алып алыңыз, Биринчи алиф деп жазыңыз дагы, аса таяк деп жанына жазып коюңуз. Азыр могу сабакты видеону пауза кылып, улам жазып кетсеңиз, иншалла видеонун акырына чейин сиз тамгаларды толук жаттап бүтөсүз. Жөн эле көрүп койсоңуз, көрүп койгон жериңизде калып кетет. Ошон үчүн биринчи тетрадь, ручка алыңыз дагы, ар бир бул жакта көрсөтүлүп аткан тамганы, анын образын жаза кетиңиз. Иншалла бир ашып кетсе бир 15-20 мүнөттүк видеодо сиз араб тамгаларын полный жаттап чыгасыз. Анда биринчи жазыңыз алиф деп жаздыңыз дагы, жанына аса таяк деп коюңуз. Экинчиси Алтымыш ата эмне кылды? Алтымыш ата суунун жээгине барды дагы, кайыкты карады, кайыктын астында балык турат экен. Балык. Ба деп жазыңыз дагы, балык деп коюңуз. Көрдүңүздөрбү? Бул ошо кайыкка окшош, кайыктын астындагы балыкка окшош. Бир эле чекити бар, бир эле балык бар. Эми сиз эмне кылбайсыз? Бул бааны тага, сага, нунга алмаштырып кыйналбайсыз. Анткени нун менен бааны алмаштырып алып атам десеңиз, балык эч качан кайыктын үстүндө болбойт да, балык кайыктын астында болот. Ба бул балык болдубу? Демек, ал кайыктын астында болот экен, астындагы чекит болот экен деп түшүнүңүз. Анан кийин Алтымыш ата курсак ачып, табакка 2 алманы салды. Анау таны табак деп элестетиңиз дагы, үстүндө 2 чекитин 2 алма деп элестетиңиз. Жазыңыз: табак, та тамгасы деп туруп, анан арабчасын жазып коюңуз. Же болбосо биринчи та деңиз дагы, анан кийин сызык коюп туруп, табак деп коюңуз. Андан кийинкиси ста тамгасы. Ошого окшош, бирок бул эмне? Бул себет деп элестетиңиз сиз. Себет. Корзинка барго? Себет. Себеттин үстүндө эмне турат экен? 3 штук алма турат экен. 3 штук моногу чекитти алма деп элестетиңиз. Себеттеги 3 алма бул са тамгасы. Са. Бир аз сакколонуп айтабыз, Үчүнчүсүн жазган болсоңуз, бул 4-үнчү тамга болду, Анда кеттик. Кийинки тамгабыз кайсы болду? Жим тамгасына келдик. Алтымыш ата табагын салып, себетине алманы салып, курсагын тойгузуп алып келсе, жөжөлөр чуркап келиптир да үйүнөн.
Бул жим тамгасы ошол жөжө. Бул курсагы, буягы тумшугу. Жөжөгө окшогон тамга. Еще курсагында неси бар? Жеми бар. Жеми бар жөжө. Бул жим тамгасы. Сиз жазыңыз. Жим деп арабчасын жазыңыз мондай кылып. Курсагын тартып, тумшугун тартып, жимди жазыңыз дагы. Анан жеми бар жөжө. Жем жеген жөжө деп коюңуз жанына. Жим, жем жеген жөжө. Андан кийинкиси экинчи жөжө келиптир. Экинчи жөжө жем жебей калыптыр. Ал өтө арыктап худая болуп кетиптир. Худай баягы орустар айтат го. Худая жөжө деп койсоңуз болот, Худая. Худай деп болбоңуз. Худая жөжө, арык жөжө. Түшүндүңүзбү? Арык эч нерсе жебеген, шалпыйган, курсагында жеми да жок жөжө болсо бул ха тамгасы деп элестетсеңиз болот. Же халаты жок жөжө деп алсаңыздар болот. Майлы. Ха тамгасы, халатсыз жөжө деп койсоңуз дагы болот. Андан кийинкиси хо тамгасына келдик. Хо тамгасы бул эмнеге окшош? Бул деле жөжөгө окшош болчу. Бирок бунун айырмасы жем жеген жөжө эмес, бул особый жөжө экен. Чокусунда чекити бар экен, чокусунда таажысы бар. Бул хан жөжө экен да. Демек жазыңыз. Хо деп арабчасын жазыңыз, кыргызчасын жазыңыз жанына. Анан хан жөжө деп жазып коюңуз тетрадка. Жазып бүттүңүзбү? Анда видеону паузадан кой бересиз дагы. Андан кийинки тамгага өтөсүз. Кийинки тамгага пауза кыласыз дагы, жазасыз. Не деп жазасыз? Алтымыш ата баягы жөжөлөрүн карап чарчаптыр дагы, анан далысын бүгүп отуруп калат экен да. Бул далысын бүккөн аксакалга окшогон тамга. Далысы бүгүлгөн кишиге окшош тамга. Бул тамганын аты эмне? Дал тамгасы. Дал деп жазыңыз дагы. Далысы бүгүлгөн деп. Бүгүлгөн далы деп коюңузчу. Дал тамгасы бул эмне? Далы болду, далы. Спина бар го, ошол. Андан кийинкиси ошол далысын бүгүп отурса, үстүнө бир ары келип алыптыр да, заңылдап тынчын алыптыр да. Заңылдаган ары. Заңылдаган ары бул зал тамгасы. Заңылдаган ары зал тамгасы. Эстеп калыңыз. Далысын бүгүп отурган аксакалдын үстүндө заңылдаган бир ары келип алса, бул зал тамгасы болот экен. Жазып коюңуз. Зал деп жазыңыз дагы, сызыкча коюп туруп, заңылдак ары деп коюңуз. Андан кийинки тамгага кеттик. Кийинки тамга асмандан радуга чыгыптыр. Арызыны учуруп эптеп асманда караса, асманда радуга чыгыптыр. Радуга бул ро тамгасы. Мындай ири тамга. Көрдүңүзбү? Радугага окшогон ири тамга. Бул далысы бүгүлгөнгө окшобойт да, көрдүңүзбү? Бул радугага окшош. Мындай ийилет да. Бул тамганын аты ро болду. Ро деп жазыңыз дагы, жанына радуга деп коюңуз. Анан радуганын үстүндө зыңылдаган бир чымын же чиркей келип алыптыр да. Зыңылдаган чымын бул за тамгасы. Радуганын үстүндөгү зыңылдаган чымын за тамгасы. Демек, заны жазыңыз, за деп жазыңыз дагы, жанына зыңылдаган чымын деп коюңуз. Андан кийинкиси син тамгасы. Син тамгасы бул эмне болду? Син тамгасы бул суу толкундады. Жанагы суунун жээгине келди эле го кайыкты көргөнүч. Ошол суу толкундап кетиптир дагы. Суунун толкундары син тамгасын пайда кылыптыр. Суунун толкундарына окшош, көрдүңүзбү? Мындай болуп турат да. Суунун толкундарына окшогон тамганын аты бул син болду. Демек, муну сотко, анан дотко алмаштырып, башыңыз айланбайт деп ойлойбуз иншалла эми. Синдин айырмасын билип алдыңыз, бул таптаза суунун толкундары экен. Бул кичинекей толкун болуп кетиптир. Буягы чоң толкун болуп кетет экен да. Суу толкундары син. Син деп жазыңыз дагы, суу толкундары деп коюңуз. Андан кийинкиси шин тамгасы. Толкундан кийин не пайда болду? Шариктер пайда болду. Баягы суу толкугандан кийин үстүндө бурк деген шариктер пайда болот. Ошондой шариктерден үчөө пайда болуптур да. Ошондой шариктер пайда болуп калса, бул не болуп калат экен? Бул шин тамгасы болуп калат экен. Демек, шин деп жазыңыз дагы, шариктер деп коюңуз. Шариги бар толкун болуп калды да булчу уже. Синдин үстүнө, суу толкундарынын үстүнө шариктер пайда болуп калса, бул шин тамгасы болуп калат экен. Шарик деп жазып койсоңуз, иншалла эсиңизде калат. Андан кийинкиси суу толкундап бүттү, эми суусадым деп туруп, сузгучту алат экен дагы, суудан алат экен. Ошол сузгуч бул сот тамгасы, көрдүңүзбү? Бул жагы сузгучтун этеги десеңиз болот. Бул жагы сузгучтун кармагычы. Сот деп жазыңыз дагы, сузгуч деп жазып коюңуз, Сот
сузгуч. Андан кийинкиси сузгучту сузуп алса эле сузгуч менен кошо данек чыгыптыр да. Бул моточканы сиз данек деп элестетиңиз. Сузгучтун үстүндө данек турат. Бул данек келип калса, бул эмне болуп калат экен? Бул дот тамгасы болуп калат экен. 60 суу менен сууну сууса, данек кошо сузулуп чыккан. Бул дот тамгасы. Демек сиз жазыңыз, дот деп жазыңыз дагы, жанына данек деп жазып коюңуз. Бул тамгалардын махраждарына биз башка видеолордо дагы токтолгонбуз. Иншалла дагы видео чыгарып калсак, дагы токтолобуз. Азыр бул видеонун негизги максаты сиздерге башыңыздарды айландырбай турган кылып тамгаларды жаттатып коюу. Ошондуктан кээ бир махраждарга токтолбой калсак кыжалат болбоңуздар. Мына тамганы туура эмес айтып койдук устаз, астагфирулла дебеңиздер. Анда кеттик. Андан кийинки тамга бул тоо тамгасы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, тоо тамгасы. Тоо тамгасы бул эмнеге окшош? Бул тоо тамгасы тоонун үстүндө сайылган таякка окшош. Же тоонун үстүндө сайылган тактайга окшош, тоо анан тактай сайылып турат экен да. Бул тоо тамгасы. Эсиңизге сактап калдыңыз образы иншалла. Эми тоону сотко, дотко алмаштырып албасаңыз керек. Себеби биз ар бир тамганы өзүнүн бир аталышына жакын аталыш менен эмне кылып атабыз? Образ менен түшүндүрүп кетип атабыз. Мисалы үчүн балык деп атабыз, халаты жок жөжө деп атабыз, жем жеген жөжө деп атабыз. Эми сиз тоо десе бул фа дебеңиз да, фонарик дебеңиз. Анткени фонарикке т келбейт да, фонарикке ф келет. Ал өзүнүн местоси бар анычы. Тоонуку демек тоодогу тактай деп коюңуз дагы. Тоо тамгасы тоодогу тактайга окшош экен. Бул тоо тамгасы болот экен. Жанына тоодогу тактай деп жазып коюңуз. Андан кийин ошол тактайдын жанында мындай ана кичинекей чекит келип калат. Чекитти сиз зонтик деп элестетиңиз дагы. Зо деп жазып туруп, жанына зонтик деп коюңуз. Зо бул зонтик. Анан 60 тоону көрүп, зонтикти көрүп эле мынтип караса, кеч кирип кетиптир. Кечинде асманда ай чыгыптыр да. Ошо айга окшогон тамга бар. Бул тамганын аты эмне? Бул айдын тамгасы. 1 ай, 2 ай. 2 ай 2 жолу жаңырып калыптыр да кысасы. Же бир жаңырган айдын жанында экинчи ай пайда болуптур дейбизби иши айга окшош тамга булчу. Бул айга окшогон тамганын аты айын деген тамга. Айын. Эми кыргызчасын айын деп жазып туруңуз, себеби кийинки сабактарда бул махраждарына кеңири токтолосуз. Айын деп тамакты кандай кылып кысасыз, кандай кылып окшогон сыяктуу кылып айтасызбы, бүт полный түшүндүрүлүп берилет. Айын деп жазыңыз дагы, арабчасын окшоштуруңуз эптеп, анан жанына ай деп жазып коюңуз. Жаңырган ай. Ошол жаңырган айдын үстүндө бир чекит пайда болот да, мындайчы көрдүңүзбү? Бул чекитти сиз галактика деп элестетиңиз дагы. Гоин деп жазыңыз дагы, жанына галактика деп коюңуз. Галактика деп окусаңыз дагы жакшыраак болот, Галактика, галактика. Андан кийин 60 эмне кылыптыр? Сандыгын аңтарып атып, ичинен Аладдиндин лампасын таап алыптыр. Аладдиндин фонарын таап алыптыр, 60 Аладдинден калган эски фонарын алып чыкты. Бул фа тамгасы. Фонардын чырактын формасы үстүндөгү жарыгы чекити көрдүңүзбү? Бул фонар. Аягы жомоктордон көргөн фонар ушундай эски чырактар. Фа тамгасы демек бул эмнеге окшош экен? Бул фага окшош экен. Фонарга окшош экен. Фа деп жазыңыз дагы, жанына фонар деп коюңуз. Андан кийинкиси бул коф тамгасына келдик. Коф тамгасы эмнеге окшош? Коф тамгасы бул кружкага окшош. Кружканын ичинде үстүндө 2 кант түшүп баратат экен да, канттан салыптыр. Могу 2 точкасы 2 кант. Демек коф деп жазыңыз дагы, кружкадагы кант деп коюңуз. Же канты бар кружка деп коюңуз, боло берет. Канты бар кружка десеңиз дагы болот, Андан кийинкиси биз каф тамгасына келдик. Каф тамгасы бул эмне экен? Кеңгуру суркап жүрөт экен. Эшикте кеңгуру секирип келди. Бул каф тамгасы. Кеңгурунун отурган формасы көрдүңүзбү? Мында ичинде баласы бар. Эми муну сиз иншалла лямга алмаштырбайсыз. Кеңгуру каф экен, К менен башталат экен дейсиз дагы, каф дейсиз мунучу. Каф деп жазыңыз дагы, жанына кеңгуру деп коюңуз. Андан кийинкиси бул кайсыл тамга болду? Андан кийинкиси бул лям тамгасы болду. Лям тамгасы кандай тамга? Лям тамгасы бул лопатка десек болот, Башы ийрейип калган лопатка. Андан кийинки тамга бул мим тамгасы. Мим тамгасы бул эмнеге окшош экен? Бул микрофонго окшош экен. Бул микрофондун башы, бул микрофондун куйругу. Мим деп жазыңыз дагы, жанына микрофон деп коюңуз.
Жазып бүтсөңүз кийинки тамгага кеттик. Акыркы тамгаларга келип калдык. Буюрса бул нан салгыч. Нан салгычтын ичинде нан турат. Моногу нан салгыч. Нан салгычтын ичинде кичинекей чекетте сиз нан деп элестетиңиз дагы. Нун бул нан экен деңиз. Нун деп жазыңыз дагы, жанына нан деп жазып коюңуз. Андан кийинкиси Вау вертолетко келдик, Вау тамгасы бул вертолетко окшош. Маягы кабинасы, биягы болсо куйругу. Бул асманга карай тике учуп бараткан вертолетко окшош да. Вау деп жазыңыз дагы, жанына вертолет деп коюңуз. Вау деп жазыңыз дагы. Эми муну вау деп айтабыз негизи. Азырынча сиз жатташ үчүн ваф деп турсаңыз дагы боло берет. Себеби сиз биринчи тамгаларды жаттап атасыз азырчы. Анан кийинки сабакта булардын махраждарына келгенде анан кийин оозуңузду чоюп туруп вау деп айтасыз. Воф дебейчи. Азырынча вертолет деп жаттап туруңуз вау тамгасын. Андан кийинки ха тамгасына келдик. Ха тамгасы бул ошо гүлдү жыттап алып учуп бараткан көпөлгө окшош, кебетеси. Биягы бир канаты, биягы экинчи канаты. Же гүлгө деле окшотсоңуз боло берет. Гүлдү жыттап учуп бараткан көпөлөк кантип учуп баратат экен? Ха деп алып учуп баратат экен да. Ха деп мындай рахат алып учуп бараткан көпөлөк экен. Гүл жыттаган көпөлөк деп коюңуз жанына. Ха деп туруп, гүл жыттаган көпөлөк. Гүл жыттагандан кийинки бул эмоция ха деген бир эмоциясын чыгарып кетип атат да. Ошо эмоцияны элестетип анан кийин сиз дагы тамганын атын неметип калыңыз. Анан көпөлөк деп каф деп албаңыз муну. Андан кийинкиси көлчөктү караса, көлмөнү караса бир аккуу келип калыптыр. Аккуу келип туруп йогага кирип кетиптир, уктап калыптыр, көрдүңүзбү? Бул аккууга окшош да. Эки буту, бул башы, бул денеси. Йогадагы аккуу. Я тамгасы деп жазыңыз дагы, йогадагы аккуу деп коюңуз. Ушуну менен бизде эмне бүттү? Тамгалардын образдары бүттү. Ар кимисин ар кандай нерсеге окшоштуруп алдык бир сыйра. Эми муну эсибизде дагы бекемирээк сакталышы үчүн муну жомок кылып айтып берейин сиздерге. Ошол жомокту дагы жаттап алыңыздар. Неберелериңизге, балдарыңызга бул жомокторду айтып берсеңиз да болот. Аларга дагы мындай может тамгаларды жаттап калышат дегендей. Алтымыш ата эртең менен чыгып, аса таягын алып, сууну көздөй жөнөптүр. Аса таягы бул алиф тамгасы экен, суунун жээгине барсак кайык турат экен, кайыктын астында балык турат экен. Бул бә тамгасы дедик. Анан курсак ачып табакты алыптыр дагы, табактын ичине эки алманы салыптыр. Бул та тамгасы болду. Анан себетти алып, себеттин ичине 3 алма салыптыр. Бул са тамгасы болуптур. Анан жөжөлөрү чуркап келиптир курсак ачыпчы. Жөжөлөрү чуркап келиптир дагы, бир жөжөсү жемге тоюп алган экен. Бул жемге тойгон жөжө бул жим тамгасы экен. Экинчи худая жөжө, арык жөжө чуркап келиптир. Бул худая жөжөсү, арык жөжөсү бул ха тамгасы экен, Анан үчүнчү жөжө келиптир. Бул өзүнчө эле тажысы бар жөжө экен да. Бул хан жөжө экен деп коелу, буларды кантип тойгузам деп анан 60 далысын бүгүп отуруп калыптыр. Мынтипчи. Далысын бүгүп отурса бул дал тамгасы болуп калат экен да. Далысын бүгүп отурса эле үстүнөн заңылдаган бир ары келип алыптыр. Бул зал тамгасы болуп калат экен. Анан жамгыр жаап, асманда радуга пайда болуптур. Радуга бул ро тамгасы болуп калат экен. Анан радугадан кийин чымындар учуп чыгып баштаптыр, зыңылдапчы. Бул радуганын үстүндө учуп бараткан чымын бул за тамгасы болуп калат экен. Анан жамгыр жаагандан кийин шамал болуп, анан суу толкундап баштаптыр. Бул суунун толкундары бул син тамгасы болот экен. Син тамгасы. Суу толкундагандан кийин суунун үстүндө шариктер пайда болот экен. Бул шариктер шин тамгасы болот экен. Анан кой мен суудан ичейин деп туруп, сузгучун алып туруп суудан сузуптур. Бул сузгучу болсо сот тамгасына окшоп калыптыр. Көрдүңүзбү? Биягы сабы, биягы болсо эмнеси болуп калды? Башы болуп калды. Анан суудан сузса эле суу менен кошо эмне пайда болду? Данек пайда болду. Бул точкасын данек деп элестетиңиз дагы, бул дот тамгасы болуп калды. Анан эмне болду? Анан тоо тарапты караптыр, тоону караса, тоонун жанында тактай сайылып турат экен, тоонун үстүндөчү. Тоонун үстүндөгү тактай. Бул тоо тамгасы болуп калды. Тактайдын жанын караса эле бир точка турат экен. Точканы жакындатса бул зонтик экен да. Тактайдын жанындагы, тоонун жанындагы зонтик бул зоо тамгасы болуп калды. Анан кеч кирип кетти. Кеч кирип кетип асманда караса ай чыгыптыр. Бул айын тамгасына окшоп калыптыр да. Айдын үстүн жакшылап караса эле галактика турат экен өзүнчө бирчи. Бул галактика бул коюн тамгасы болуп калыптыр. Анан кой кеч кирди фонарды жагайын деп туруп фонардын алып чыгыптыр, Аладдиндин чырагына окшогон.
Ал фонары болсо фа тамгасына окшоп калыптыр. Анан чай ичейин деп туруп кружканы алып канттан салайын десе, анысы коф тамгасына окшоп калыптыр, көрдүңүзбү? Анан эшикти карасак бир кеңгурулар секирип келатыптыр. Бул кеңгурусу болсо каф тамгасына окшоп калыптыр. Анан кеңгурунун жанында күрөгү лопаткасы жаткан экен, лопаткасынын башы ийрейип калыптыр. Ийрейген лопаткасы бул лям тамгасына окшоп калыптыр. Анан кой микрофонду алып бир кыйкырып коеюн дептир дагы. Микрофонду алса бул эмне? Мим тамгасына окшоп калыптыр. Анан микрофонду коюп, анан нандан жейин деп нан салгычты караса бир нан калыптыр. Бул жалгыз калган бир нан бул нун тамгасына окшоп калыптыр да. Бир нанын жеп, анан асманда караса, асманда вертолет учуп баратат экен. Бул вертолет вау тамгасына окшоп калыптыр. Анан не кылыптыр? Анан энтип кородогу гүлдөрүн караптыр. Гүлдөрүн караса, гүлүндө бир көпөлөк конуп турат экен. Көпөлөк учуп кетиптир дагы. Гүлүнө жыттаган боюнча ха деп рахат алып учуп баратат экен да. Бул ха деп учуп бараткан көпөлөк бул ха тамгасына окшоп калыптыр. Анан кечкирип аккуудагы уктайын деп йогага батып кетиптир өзүнчөчү, медитацияга. Бул йогадагы акуусу болсо я тамгасына окшоп калыптыр. Ошентип эмне болду? Араб тамгаларынын жомогу бүттү. Эми эмне кылыш керек? Эми ар бир тамганын өзүнүн окшоштугу боюнча сиздер тетрадка жазган неме боюнча бир сыйра кайталап чыгышыңыздар керек. Мисалы үчүн алиф аса таяк, ба балык, кайык астындагы балык, та табактагы 2 алма, са себеттеги 3 алма, жим жем жеген жөжө, ха худая жөжө, арык жөжө, хо хан жөжө, та жычана, дал далысын бүккөн ата, зал заңылдаган ары, ро радуга, за радугадагы зыңылдаган чымын, син болсо суунун толкундары, шин болсо толкундагы шариктер, сот болсо сузгуч, чөмүч, бот болсо сузгучтун үстүндөгү данек, то болсо тоодо сайылган тактай болду, зо болсо тоонун тоодогу эмне болду? Зонтик болуп калды мынабу. Айын болсо бул ай болуп калды, гойн болсо ошол айындын үстүндөгү галактика болуп калды. Фа болсо эски фонар болуп калды, фа тамгасы, коф болсо кружканын үстүндө 2 кант болуп калды. Каф болсо бул эмне? Кеңгуру болуп калды. Лям болсо бул эмне? Лям болсо бул лопатка болуп калды. Мим болсо бул микрофон болуп калды. Нун нан салгычтагы жалгыз нан экен да, бир үчтүк нан экен бул. Үстүндөгү точка нан. Бул нан салгыч. Вау болсо бул вертолетко окшоп калыптыр. Биягы кабинасы, биягы куйругу. Ха болсо бул көпөлөк. Ха деп гүлдөн жыттап алып, учуп кетип бараткан көпөлөккө окшош экен. Я болсо бул йогадагы аккууга окшош экен. Болду. Ушинтип образдарын жаттап коюңуз. Иншалла сиз эми эмне кыласыз? Зону тоого алмаштырбайсыз, дотту сотко алмаштырбайсыз. Анан кийин мимди нунга, лямды кафка алмаштырбайсыз. Биягында болсо жимди өзүн хону хан жөжө, ханы худая жөжө, жимди болсо жем жеген жөжө деп билип алдыңыз. Ичинде жеми болсо бул жим экен. Муну эми хо дебейсиз. Жеми ичинде болот, чокусунда болбойт да жеп алган жеми. Көрдүңүзбү? Зал менен далды алмаштырбайсыз. Залдын үстүндө зыңылдак чымын болот экен. Бул жөн эле далысын бүгүп отурат экен деп элестетесиз. Шин менен синди алмаштырбайсыз. Себеби шинде шарик болот суунун үстүндө буркулдаганчы. Бул жерде шариги жок, көрдүңүзбү? Ошентип ушул сабакты до конца көрүп, эгерде сиз жазган болсоңуз тетрадка, иншалла сиз тамгаларды толук жаттадыңыз. Андан кийинки сизге тапшырма, бул тамгаларды алиф, ба, та, са, жим, ха, хо деп эле мындай махражы жок жаттап албай, эми булардын махраждарын, ар бир тамганын махраждарын туура устазыңыздан үйрөнүшүңүз керек. Махражым чыгып атабы, чыкпай атабы, аны дагы билишиңиз керек. Сабак жаккан болсо эмнеси жакты, именно кайсыл жери жакты, кайсыл жери сизге күлкүнүчтүү болду, кайсыл жери жакпай калды, ошолордун бүт бардыгын оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Иншалла ошолордун үстүнөн дагы иншалла сиздердин немеңиздердин үстүнөн иштеп, жаңыдан дагы сабактарды тартканга аракет кылабыз. Анан дагы эмне сабактарга сиздерде немелер бар, аларды дагы иншалла тартып чыкканга аракет кылабыз. Урматтуу Илим Мурас каналынын катталуучулары, эгерде сиз видеону көрүп эле ошо боюнча токтотуп койбой, дагы да улантып, устаздан же устазадан сабак алам десеңиз, анда Илим Мурас окуу борборуна катталсаңыз болот. Айымдар үчүн өзүнчө группалар, эркектер үчүн өзүнчө группалар белгиленет. 0дөн баштап бир айдын айланасында Куранга түшкөнгө мүмкүнчүлүк болот иншалла. Бардык катталуу үчүн ссылкаларды жана байланыштарды ушул видеонун астында коюп коебуз. Инстаграмга же болбосо WhatsAppка жазсаңыз болот. Анда бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.